Кыргыз орус өнүктүрүү фонду быйыл дагы аймактарды өнүктүрүү максатында иштеп атат. Каржылоо көлөмдөрүн быйыл дагы былтыркыга салыштырмалуу көбөйтүп атабыз. Мисалы, биринчи жарым жылдыктын жыйынтыгы менен жалпы жакталган суммасы 32 миллион доллардан ашты. Бул былтыркыга салыштырмалуу 2 эседен ашык. Жолдарынан дем алып турат, адамдарга пайдалуу. Башка каражатка караганда буну койсо үй өтө жакшы болот деп ойлойм. Адамга зыяны жок. Акчалай 500 миң сом алдым. Жеңил эле болду. Как раз бул мага туура келе турган демек банктен да. Негізінен медицинский бир жол колдонуучу шприц чыгарылат. Шприцтин 5 түрү чыгарылат. Ошо Кыргыз орус өнүктүрүү фондусунан 200 миң доллар кредит алдык. Россияда мигрант болуп жүрүп келгенбиз. Анан биякта ишкана ачып, аз да болсо жумуш орду менен өзүбүздүн мекендештерди камсыз кылалы деп ишкана ачканбыз. Ишканабыз келечек мал эт союучу комбинат Орус-Кыргыз фондунан каражаттанып, ошо эски мезока менен тикеладык. Российский фондтон 5% менен 200 миң доллар алганбыз. Алып туруп мына көрүп аткан өзүңөр мына жаңы заводду курдук. Биздин бул жактан тигилип аткан көйнөктөр оюма чиймелер менен айырмаланат. Компьютерный вышивка, ручной вышивка болуп тигилет. Бишкекке, Казакстанга кетет. Бул продукцияны жактырып ичип жүргөн бул өспүрүм балдар биздин келечегибиз, ошондуктан биз ойлойбуз, эч кандай концентрат, консерванттарды болбойт деп.